Men ba'a thawban muzara'atan. Yani kimde kim gizleme satып atkan bolsa, mo urulon 100'dön dedi. Urulon meni alsanızçı. Yani 100 сомдон dedi de metrin 100 сомдон dedi, urulon meni alsanız. Эми siz метрлеп берип атасыз да. Метрлеп сен аз башка болушу мүмкүн да, разница болуп калды да. Оптом сизге 100 деген. Эми тарынбаңыз да, бир аз ценасын көтөрүп айткан болсочу. Анан кийин кээ бирөө ушундай болуп калат. Оптом сатат да, кээ бирөөнө метрлеп сурангандан кесип берип коет дагы унутуп коюп, баягыны 100 метр деп сатып берет. Андан 5 метр кесип сатып берген да. Аны унутуп коюп 100 метр деп сатып берет да. Не болот эми? Тияк барып ченей турган болсо 5 метр кем болуп калса эмне болот? Ошо кайра кайтып келген болсо кайтарып бериш керек. Ошо 5 метрдин акчасын, же материалын кайрап келген болсо алып акчасын бериш керек. Ошого ошо жагынан көңүл буруш керек. Абу Ханифанын убагында Абу Ханифа бирөөгө материал саттырат. Бир материалдын ичине бир жер булган калган болот. Ошо материалды сатуучуга айтып кетет. Мону айтып бересиң деп. Сатуучу бир күн унутуп калат, дагы не кылат? Баягы сатып жерет. Абу Ханифа келгенде баягын сурайт. Эмне кылдың десе, сатып жердим, унутуп калыптырмын дейт. Ошо күнгү түшкөн акчанын баарын садака кылып жерет. Мына содагер ошондой болот да. Ошончолук Алла Таала байлык берген агачы. Дүйнөдө да бай болгон, субханалла. Ошон үчүн сиз биз не кылалы? Чынчылдыкты өзүбүзгө алып келели да. Кийим сатып атканда кээ бирөө айтышы мүмкүн упаковкасы мынча деди. Ошо упаковкадан инсан сатып алып аткан инсан караса да болот. Кээ бир упаковканын эми убактысы жок болот, оптом алып аткандар ачып көрбөйт да, бирок ичинен брак чыгып калышы мүмкүн. Ошо брак экен деп кайра алып келсе, оптом сатуучулар алмаштырып берсин, же болбосо не, ошо акчасын кайра берсин. Ошондо чынчылдык соода болот да. Анан кийин брак жок болсо деле брак чыгып калды дебесин да. Алып келип көрсөтсүн, мына могу брак чыкты депчи. Эки жактан чынчыл боло турган болсо, минустарын айта турган болсо, баракаллаху фихима, Алла Таала экөөнөтөн береке берсин деп Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дуа кылган. Мисалы бирөө үй сатып атат, үйдүн кемчиликтерин айтты, бирөө машина сатып атат, экөө алмаштырып атат, кемчиликтерин айтты, бири-бирине разы болду. Инкана мутаррадиян, экөө бири-бирине разы боло турган болсо, баракаллаху фихима, Алла Таала экөөнөтөн береке берсин дейт. Ошо Алланын берекесин алгыңыз келсе, айткан соодага бири-бириңизге разы болсоңуз ала бериңиз да. Кээде ушундай болуп калат, мен деле баягы үй саткан же бир нерсе сатсам не болуп калат? Ошо сооданы айткандан кийин ошо ценаны айтсам, эми ала бер десеңиз, кайра айнып чыгат да. Алыңыз ушу ценага десеңиз, кайра айныгандар бар да. Ошо не акылында ушундай ойлойт да, мен дагы түшүрсөм болот экен деген шайтан фикир бере берет да. Же болбосо инсан, кээ бир инсан бар, көп сатканда кымбат саткысы келет, алганда арзан алгысы келет да. Жок, тууган, эки жактан түшүнүш керек. Соода эки жактан прибыль алыш керек, өзүнө разы болуш керек да. Сатып атканда разы болсун, сатып алып атканда разы болсун. Өзүңүз разы болуп, наркын наразы кылсаңыз, анда жашооңузда береке болбойт. Ошон үчүн эки жактан түшүнүп караңыз. Алла жашооңуздарга береке берсин иншалла.